Жаңы мыйзам жөлөк пул 12 жашка чейинки бардык балдары бар үй бүлөлөргө берилет. Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Долбоор үй бүлөлөргө социалдык колдоону кеңейтүүгө жана жөлөк пул дайындоодо мүлктүк чектөөлөрдү жоюуга багытталган. Демилге демографиялык саясатты күчөтүү, көп балалуу үй бүлөлөрдү колдоо жана калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Негизги сунуштардын бири бийик тоолуу айларда жашаган үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пулду 2026 жылдын 1-январына чейин төрөлгөн 3 же андан кийинки балдар бар учурда 3 жашка чыга элек үй бүлөлөргө да жайылтуу. Долбоордун авторлорунун айтымында, бул бийик тоолуу райондордун бардык тургундары үчүн тең шарттарды камсыздайт. Ошондой эле жөлөк пул дайындоодо мүлктүк текшерүүдөн толук баш тартуу сунушталууда. Мындан ары үйдөгү тиричилик техникасы, мал жан, унаа же башка мүлк жардам алууга тоскоол болбойт. Негизги критерий катары үй бүлөнүн жалпы кирешеси гана эске алынат. Мыйзам долбоорунда баатыр эне наамына ээ болгон энелерге ай сайын 5000 сом өлчөмүндө кошумча төлөм берүү да каралган. Расмий маалыматтарга ылайык, өлкөдө мындай наамга ээ 31 миңден ашуун аял бар. Мындан тышкары универсалдуу принцип киргизилүүдө. Жөлөк пул 12 жашка чейинки бардык балдары бар үй бүлөлөргө берилет. Эгерде үй бүлө муктаж деп табылса, анда жөлөк пул балдар 16 жашка чыкканга чейин төлөнөт. Мыйзам долбоору жогорку кеңештин расмий сайтына коомдук талкуу үчүн жайгаштырылды. Коомдук талкуу аяктагандан кийин документ парламенттин кароосуна жөнөтүлөт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ысык көлдө милициянын майору кармалды. Ысык көл Рийбдин убактылуу кармоочу жайынын мурдагы башчысы, милициянын майору ТК опузалап акча талап кылуу жана кыйноо боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети укук коргоо органдарындагы системалуу коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан системалуу иш-чаралардын жүрүшүндө Ысык көл Рийбдин айрым кызматкерлери тарабынан аттуу кармалган жаранга карата опузалап талап кылуу жана кыйноо фактысы аныкталган. Тактап айтканда, Ысык көл райондук ИИБнин убактылуу кармоочу жайынын мурдагы башчысы, милициянын майору ТК кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, физикалык зомбулук көрсөтөм деп коркутуп, убактылуу кармоочу жайда ыңгайлуу шарттарды убада кылып, МКдан акча талап кылган. Аталган жаран опузаланган акчаны төлөөдөн баш тарткандан кийин ТК жана башка ИИБ кызматкерлери ага карата физикалык кол салуу жасашкан. Бул окуя ачыкка чыккандан кийин ТК ички иштер органындагы кызматынан өз ыктыяры менен кеткен. Иликтөө иштеринин натыйжасында ТК кармалып, Каракол Шийбдин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөөнүн алкагында Ысык көл райондук ИИБнин башка кызмат адамдарынын дан опузалап акча талап кылуу жана кыйноо фактысына тиешеси бар экендиги текшерилүүдө. Депутат такси кызматынын баасы кымбатташы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 1 февралдан тарта күчүнө кире турган такси ишмердүүлүгүн милдеттүү лицензиялоонун мөөнөтүн жылдыруу демилгеси менен чыкты. Эл өкүлү жаңы эрежелер белгиленген мөөнөттө иштей баштаса, анын терс социалдык экономикалык кесепеттери болушу ыктымалдыгын эскертти. Депутаттын маалыматына таянсак, учурда 7000ден ашык гана айдоочу лицензияга ээ болгон. Ал эми республика боюнча таксисттердин жалпы саны 60 миңден 70 миң адамга чейин жетет. Бекешев мыйзамдуу ташуучулардын санынын 10 эсеге кыскарышы нокто сунуштун таңкыстыгына алып келерин баса белгиледи. Натыйжада жол киренин орточо баасы азыркы 200-300 сомдон 700-800 сомго чейин жогорулашы мүмкүн. Мындан тышкары, парламентарий угуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын лицензия алуу үчүн медициналык кароодон өтүүдөгү кыйынчылыктарына токтолду. Ошондой эле соттуулугу бар жарандар жана өлкөгө кайтып келген эмгек мигранттары кирешесиз калуу коркунучуна кептелди. Депутат сектордогу жапырт жумушсуздуктун алдын алуу жана калк үчүн кызматтардын жеткиликтүүлүгүн сактоо максатында министрлер кабинетин лицензиялоонун мөөнөттөрүн жана шарттарын кайра карап чыгууга чакырды. Чүйдө газ курган жумушчуларга айлык төлөбөөгө шектелген жаран кармалды. Чүй облусунда чакан ГЭСтин курулушунда эмгек акыны төлөбөө фактысы боюнча шектүү кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2025 жылдын 26 декабрында Москва Рийбге жамааттык арыз менен райондун тургуну 1989 жылы туулган кайрылган. Анын билдирүүсүнө ылайык ыК аттуу жаран 2024 жылдан тартып Ак суу капчыгайында жайгашкан чакан ГЭСтин курулушунда бетон иштерин аткаруу үчүн 25-30 жаранды тарткан. Айлык акынын өлчөмү айына 50-60 сомду түзгөнүнө карабастан, 2025 жылдын декабрь айы үчүн эмгек акы төлөнгөн эмес. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын 209 беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө учурунда аныкталгандай, 1993 жылы туулган ГК аттуу жаран
2024-жылдын октябрь айында субподрядчы катары ооз 2 макулдашуунун негизинде АК компаниясына таандык ГЭС-1 жана ГЭС-2 объектилеринде бетон иштерин жүргүзүүгө киришкен. Бир куб метр бетон куюунун баасы 5500 сом деп макулдашылган. Ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн ГК-нын ЖУАЭК-нын наамына жеке ишкер катталып, ГКга ишеним кат берилген. Иштерге 100гө жакын жергиликтүү тургун тартылып, аларга саатына 200 сомдон эмгек акы төлөнүп келген. Бирок 2025-жылдын ноябрь айынан 8 декабрына чейинки мезгилде болжол менен 25 жумушчуга эмгек акы төлөнгөн эмес. Тергөөнүн жүрүшүндө көрсөтүлгөн мезгилде жети 200 куб метр бетон иштери аткарылганы, ошондой эле башка курулуш иштери жүргүзүлгөнү аныкталды. АК компаниясынын ГК тарабынан алынган акча каражаттарынын жалпы суммасы 43 446 878 сомду түзүп, анын ичинен 315 0 сому салык катары төлөнгөн. Кыргыз Республикасынын КШПнын 96-беренесинин негизинде ГК аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери улантылууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мектеп бала бакчаларда бомба бар деген жалган маалымат тараткан окуучу кармалганын билдирди. Жалал Абад облусунда мектеп бала бакчаларда жардыргыч зат коюлган, бомба бар деп жана башка ушул сыяктуу террордук билдирүүлөрдү жасап жүргөн деген шек менен 8-класстын окуучусу кармалды. Бул тууралуу 27 январда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Мекеме 6 Тoro районундагы казарман айылында жашагандыгын, Фейсбуктагы казарман реклама деген жабык баракчасына билим берүүчү мекемелерге террордук чабуулдар даярдалып жатканы тууралуу билдирүүлөрдү жайгаштырганын маалымдады. Өспүрүм айылдагы мектептердин биринин окуучусу экени аныкталды. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында ал интернетте башка адамдардын таасирине кирип психологиялык басым алдында болгону аныкталган. Кармалган өспүрүм кийинки процессуалдык иш-аракеттер үчүн тийиштүү тараптарга өткөрүлүп берилди, деп билдирди Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети террордук коркунуч сыяктуу оор кылмыштарга жоопкерчилик 14 жаштан карала турганын, кылмышы далилденсе адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратыларын эскертти. Мектептерде ири соода борборлорунда жардыргыч зат коюлганы тууралуу маалыматтар акыркы жылдары Бишкекте да арбын катталган. Имараттардан адамдар эвакуацияланып, окуу процесси, соода жана башка иштер үзгүлтүккө учураган. Кара тизмедемен, бирок Москвадан чыгып кете элекмен. Мигранттарды кыйнаган реестр. Коопсуздуктан улам макаладагы каармандардын аты өзгөртүлүп, жүзү көрсөтүлгөн жок. Акыркы учурда Орусияда миграциялык көзөмөл күчөтүлүп, кыргызстандык эмгек мигранттарына коюлган талаптар алардын жашоосуна олуттуу таасирин тийгизүүдө. Былтыркы жылдан тарта миграциялык эрежелерди бузган чет өлкөлүк жарандарды Орус өкмөтү атайын реестрге киргизип келет. Ага киргендер иштөөгө уруксаттан ажырап, ал тургай өлкөдөн чыгарылуу коркунучуна туш болууда. Көпчүлүк учурда мигранттар мындай тизмеге киргенин кеч билип, маселени өз убагында чечүүгө мүмкүнчүлүк албай калганын айтышат. Реестрге түшүүгө эмне себеп болот? Реестрге түшүп калуунун себеби миң түркүндөй эмгек мигранттары. Буга аминат тиркемесин колдонуу эрежелери, өлкөдөн кирип чыгуу шарттары же ички мыйзамдарды бузуу фактылары же эмгек келишимин аткаруудагы өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн. Коопсуздугунан улам аты өзгөртүлгөн Аянанын жолдошу жакында эле реестрге кирип, кайра чыккан. Ал соңку жылдары мигранттарга карата кысым кескин күчөп, өлкөдөн депортацияланып кеткен кыргыздар арбыды дейт. Реестр деген түшүнүк жок болчу. Мен турмушка чыгып, 7 жылдан бери ушул жактамын. Менин жолдошум реестрге түшүп калган. Расмий иштейт, документтери жайында медициналык кароодон өтүп турат. Анан реестрге эмне себептен түштү деп сурасак, сен Кыргызстанга көп акча которгонсуң деп айтышыптыр. Биз күзүндө мал алып, Кыргызстанга чоңураак өлчөмдөгү акча которгонбуз. Эмгек келишиминде айлыгы 150 000 деп жазылганда, а бул Кыргызстанга бир айда эле 400-500 000 которуп жибергенде, шек жаралды окшойт. Анан реестрден чыгайын деп барсаң, алдын ала жазылып келгиле дейт. Жазылуу үчүн орун жок, ачылбайт. Имдегилер болсо ансыз кабыл албайт. Быйыл негизи кыргыздарга кыйын эле болду. Депортация болгондор аябай көп, деди Аяна. Мигранттарды көзөмөлдөгөн аминат тиркемеси Москвада өткөн жылдын 1-сентябрында мигранттар үчүн аминат тиркемеси ишке кирген. Ал тиркеме аркылуу мигранттын геолокациясы боюнча маалымат Орусиянын ички иштер министрлигине автоматтык түрдө берилет. Кыргызстандык Нурлан Айбашев аталган тиркемеге күн сайын кирип туруу керектигин айтат. Бул тиркемени күндө ачып, кирип туруш керек. Ага кириш үчүн үйдө өчүрүш керек. Күйүп турса кирбейт. Менин аялым үйдө отуруп, унутуп калып, 3 күн аминага кирбей калыптыр. Эми ага кызыл жанып, каттоодон алынды снято сучета деп чыгып калды. Биз эми имге барып, арыз калтырышыбыз керек. Анан көчөдөн баратсаң эле милиция токтотуп, аминаны текшеришет. 3-4 күн мурда мени ошентип токтотушту эле. Телефонумду ачып, баарын карашты.
Лалафого окшогон керексиз тиркемелер болбосун деп өчүрүп салышты, деди Нурлан Айбашев.